Салам барыңыздарга. Бүгүн өзгөчө даамдуу маринад менен мына ушундай ширелүү, кургак эмес сонун кылып балыкты духовкага бышырып алабыз. Ал үчүн мен 1 килограмм 200 граммдай форель балыгын алдым. Куйруктарын, ошондой эле канаттарын кайчы менен кесип алып таштайбыз дагы. Сыртын, ичин жакшылап тазалап, балыкты эки жагынан 5-6 жеринен мына ушинтип жарымына жеткирбей кесип тилип коебуз. Андан кийин бизге жарым лимондун ширеси керек. Лимондун ширесин сыгып алабыз. Ошондой эле жарым апельсиндин ширесин дагы толук баардыгын сыгып алып, зайтун майын колдонобуз. Эгер зайтун майы жок болсо, кадимки эле өсүмдүк майынан деле 2 аш кашыктай кошуп койсок болот. Ошондой эле кычкыл таттуу соустан 2 аш кашык кошобуз. Бул салаттарга колдонуп жүргөн кадимки эле соус sweet chili. Бул соус менен дагы маринадыбыз өзгөчө даамдуу болот. Андан кийин 2 чай кашык туз жана 2 чай кашык кызыл таттуу калемпир. Бул паприка. Жакшылап баардыгын аралаштырып алабыз. Ошо менен биздин маринадыбыз даяр. Эми балыктын ичине, тышына баардыгына куюп, маринад менен толук майлап чыгабыз. Андан кийин маринад жакшы сиңип, балыгыбыз даамдуу, ширелүү болуш үчүн туура 1 саат балыкты тыныктырып коюп коебуз. 1 сааттан ашып кетсе дагы болбойт, эттин сапаты бузула баштайт. Ошондуктан 45 мүнөт же 1 сааттай гана кармайбыз. Андан кийин гана бышырсак, ошондо балыгыбыз аябагандай даамдуу, ширелүү болот. Ал эми балык менен чогуу бергенге гарнирине өзүбүзгө жаккан каалаганын даярдап алсак болот. Мисалы, күрүч, гречка, картошка, макарон же болбосо эгер коноктор үчүн даярдай турган болсок, жашылчанын түрлөрүнө бышырып койсок дагы абдан көрктүү көрүнөт. Ал эми балдар үчүн мен бүгүн картошка менен бышырам. Картошкага туз, таттуу кызыл калемпир коштум жана бир аз кургатылган сарымсактан кошуп, өсүмдүк майы менен жакшылап аралаштырып, ошол духовканын идишине балык менен чогуу эле салып, экөөнү чогуу бышырып алабыз. Чогуу бышыш үчүн картошканы өтө калың эмес, өтө ичке эмес кылып, орточо көлөмдө туурап алабыз. Андан кийин духовканы сөзсүз түрдө 200 градуска алгач ысытып алып, андан кийин балыкты салабыз. Балыкты салгандан кийин балыгыбыз кургак болбой, аябагандай ширелүү болуп бышыш үчүн сөзсүз түрдө убактысын карайбыз. Туура 25 мүнөт бышырып алабыз. Эгер 25 мүнөттөн ашып баратса эле балыгыбыздын ичиндеги белок агып баштайт дагы, балык кургап баштайт. Ошондуктан убагында чыгарып алган жакшы болот. Мына ушундай көп колду кармабаган, өзү эле бышып калган даамдуу, оңой рецепттер мага өзгөчө жагат. Мен ойлойм, бул рецепт сиздерге дагы жагат болуш керек деп. Андыктан жасап көрүңүздөр. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.